станция тиги объездной уландысы ошо объезднойго чыга бериш жери деген бул жак сол тарап мазар болуп калат. Күнбөз ошол туман болуп каптаган бул смог ыш чаң грязь ушу жергиликтүү карапайым кыргыз эл баягы эле 30 жылдан бери тарткан ошол эле түшүк көрүнүш бул көрүнбөгөн ыш ушундай көрүнбөйт даже. Адамдардын биринчи ой максаты ден соолугунан мурун акча болуп калды. Бийлик, байлык, бийлик, мансап дегендей. Ар бир адам өз өмүрүнө өзү кайдыгерлик карабы менен дейлиби же өз жанына өстөрүп күйбөйт. Айтор бул иш мэрдин ишиби же биздин президент жеке ошонун көзөмөлүндөгү ишпи айтор ушул смогдон арылуу жолдорун түзсөк жакшы болмок. Баягы эле карапайым эл кыйналган ошол эл бийликке чыккан баарысы Европалап, Швейцариялап туризмный болуп кетип калат экен, байкабай билбей калат экен бул жактарда. Караңыздарчы, бул эмне деген көрүнүш. Чырт мамлекеттерге чыгып келип атабыз. Экология жагыбызды айтып мактанып атабыз. Кайдагы экология? Караңыздарчы, мындай болуп иш болуп, мындай болуп туман баптаган түтүн болуп, кара түтүн болуп жатса, ким келмек? Кайсы турист келмек бизге? Мына кайдагы өнүгүү? Тууганда айткылачы, видеодон көрүнүп атабы, мен зарындам жолду карап баратам, ошо көрүнсө керек деп эптеп тартып калайын деп успейт кылып атам. Я Алла. Байкабай калдым, көрбөй калдым дегендер эми көзүңөрүндү чоңураак ачкыла. Эл үчүн, жер үчүн иштегендер, эр азаматтар чыккылачы. 30 жылдан бери састап атсак, эми 30 жылдан кийин талкалайлыбы? Бардык нерсени талкалап атабыз го. Кичине ойлонолучу, акыл эсибизге келеличи туугандар. Чын бул жан кейиткен иштер болуп атат, чын. Өнүгүү мезгили биз өмүрүбүздү салып атабыз да. Бизге мындай жолдун өнүгүү жолунда ушул темпте кете турганбызга биз 2 жылда куйрап бүтөбүз го кыргыз эли. Караңыздарчы, канча деген урпагым, канча деген тукумум, эр азаматтары калсын, ушулар эр азаматтары чыгып ошолор билгенин кылышсын деп бизге ата бабабыз канча деген жерибизди сактап, эле Швейцариядан алдыга чыгып кеткен жерлерибиз, мактанчу кооз жерлерибиз турат. Ошонун баркына жетпей биз талкалап атабыз туугандар. Эми талкалап атабыз дегенде жаман ачуу сөзгө алынып айтылса деле жаман ойлобоңуздар. Талкалап атабыз десе, эмнени талкалап атабыз депчи. Биз өзүбүздүн өмүрүбүздү өзүбүз талкалап атабыз, мындай грязь ыштарда жашап, өзүбүзгө ыңгайлуу шарттарды түзө албай атабыз. Эгерде мындай жолдо кетсе, чын өнүгүү жолдорун токтотуп эле коелучу, бунусу жок эле жашайлычы, ышы жок эле таза экологический природада жашай берейличи, баягы эле суверенный Россияга баш ийгендей эле көз карашта жашагылачы туугандар. Эми башка айта турган деле сөз деле калбады окшойт. Просто мындай пикирлерди билдирип, инициативалар чыгарсак, аябай көп инициатива чыгат. Туугандар, бир баш дейт, чын. Бул эки инсанга жалгыз, жападай жалгыз болуп эле таштатып койбой иштин баарын өткөрүп. Ушу экөөүнөн канча деген депутаттар бири-бириңер менен акча айтышып кырылышпастан ушу эки кишиге, эки инсанга жардам бербейсиңерби? Бутуна бут болуп, колуна кол, жеңине жең болбойсуңарбы?
жөн эле креслону кармап отурасыңар да өзүңөрдүн аяк ашыңарды көтөрүп барып эле мамлекеттин казынасынан шорпу ичип тузун суун ичип көнүп калгансыңар, ошол адаттасыңар дагы делечи. Чын бир азга кыргыз эли ойгонолучу туугандар. Бул кетиште чын 5-10 жылда эмес, мамлекетибизди таптакыр эле жок кылып алышыбыз да мүмкүн. Эми мүмкүн дегенибиз мына көрүп атабыз го, бүт чоң ири ишканаларды биз инвесторлор кесиле берип деп карматып коюп атабыз, өзүбүздүн бюджетибизден иш өтөм болочу. Ошол өзүбүздүн бюджетибизди, өзүбүздүн мыкты эр азамат жигиттерди колго алып иштетпейлиби туугандар? Буну кылып берем, аны кылып берем деген чоң старик адамдарды, старушкаларды буларды эс алдырыш керек. Уже 45тен өттүбү бул бийликтегилерди пенсияга чыгарыш керек дегендейчи. Чын алар дальше мыйзам түрүндө деле иш жаза албайт, бир столдо деле кыйшайып отура албайт, уже 45тен өттү. Туугандар, чынында кичине ойлонолучу туугандар. Бул жашоо караңыздарчы, эми ушундай жашоо. Смогтан чырактарды караңыздарчы, боп-бозала болупчу. Тиги бириси көрүнбөйт, тунук чалычы, жанганычы. Бул менен мен эмнени айтайын деп аткам? Бул менен мен баягы Манаштын 40 чоросунун урпактары, биз кыргызбыз го. Бир атанын 40 деген бир уру болбосо да ошо 40 чоро деген бул ошо 40 жанында жүргөн желдеттеринин ишенген, өзүнө 40 чоро деп атаган ошо ишенген оң колдуу адамдардын бир урпактарыбыз го биз. Садак болайын кыргыз элим. Раска ойгонолучу чын. Просто жанды кейтет да бул ногучу жашоо неде баратабыз депчи. Туугандар, ошондой. Эми бул эки инсанды Кудай колдогон инсан болуп, элдин урматы үчүн деген эки инсанды биз колдоп калбасак, азыркы учурда чын буга чейин 5 жыл ичи биз эл эми таразада эл утат да элдин таразасы оор болот дегендейчи. 30 жылдан бери иштебегендер дагы эки инсандын келгенден кийин кечегиде президент Жапаров өзү сүйлөдү го. Биз иштеп аткан учурда ийиндерине, чендерине кирип алгандар эми выборго келгенде чыгышты депчи, уят силергечи, чынындачы. Эр азамат мыктысы болбой эле силер юбка кийишиңер керек деп ойлойм менчи. Эми туугандар, бул ачуу сөз, кечирип койгула. Мен бунун баардыгыңарга айткан да жокмун. Ошо буга чейинки кара ойлору барлар, мекенибизди бузуп талкалайм деген ушундай бир кара ниеттүү адамдарга гана тиешелүү бул сөздөрдүн баарысы. Эми баары бир инсанбыз да, биз адамбыз да, адам баласы бул жерге түшкөнүбүздүн бир максаты ушул адам болуп жашап, анан эми бул заман түгөнбөсүн, дагы кылым ашсын дегендей үмүт кылабыз биз да, урпактарыбыз, кийинки урпактарыбыз көрсүн дегендей кылыпчы. Дуа кылабыз Алладан. Ушу өнүгүү жолун биз туура эле багытта баратабыз, бирок өтө начар да, өтө начар кетип атабыз да. Баардык жакты ачып алып, бюджетибиз, экономикабыз көтөрүлөт, өсөт деп отуруп, биз куйрата болбой эле туугандар. Баардык нерсени акча чабып, баардык нерсени кийин кеч болуп калганда өкүнүп калбай эле туугандар. 5 жыл бул эки инсанга да 5 жыл мөөнөт убакыт берели туугандар.
президентибиз ошол бойдон быйылкы выбордо да президентибизди биз эл колдоп, эл шайлаган президентибизди дагы колдойлу. Кийинки 5 жылда иншалла өтө чоң даражада, өтө чоң ийгиликтерди багындырган жылдардын биринде болуп, силер да замандаш болуп жашооңуздар бейпил болуп уланышын биз да инсан катары Алладан алахан жайып сурайбыз. Жана бул эки инсандын иштеп аткан иштерине өлкөн деп казактардын тилинче рахмет деп дагы анан артынан рахмат деп коштоп ишиңиздерге ийгилик агаларыбыз бул жердин астындагы кызыл китепке түшкөн мыйзамдуу тилде айтылганда биздин улуттук эл башчы Садыр Нуркожоевичке жана биздин улуттук төрага башчыбыз капитанга Камчыбек Ташиев агабызга иштерине ийгилик, ден соолуктарына бекем күч кубат. Ар дайым сиздер ушундай элдин ак батасында болуп, Кудай коштолгон эки инсан болуп, жүзүңөр жарык болуп жүрсүн. Дагы бир ирет ассалому алейкум жалпыңыздарга.